2012-жылы кел бир аз иштеп кеттирсиз да жетекчиликтечи. Бир жылга жетпеген. Эмне себептен кеттиңиз эле ошондо? Жок, себеби барбы? Сиз бир 10 айда иштеп кеттирсиз да, кандай эмне менен кеттиңер? Жок. Мындай бир терс мотив менен кеткен жоксуңарбы ошо? Жок. Жактап коюп. Андай жок. Андай жок. Жөн эле келип эле алып койду, анан кетип калдыңар. Эми мисалы бүгүнкү күндө мен аны өзүм билбейм. Эмне үчүн кеткен? Себеп жок. Siz 2003 жылы 7 мартта Жантыра Жолдошович номер 81 буйрук менен бошоттур. Эмненин негизинде? Жок, микрофон күчтүү шыбырбай. Негизи жок болчу. Кандай негиз жок болчу? Чунуевдин сунушу жок беле? Аны билбейт экенмин мен. Сунуштарын. Siz bilbeseniz, men siz жөнүндө билген нерселерди айтып берейин. Чунуев объектив кезинде интервью бергенде айтып атат. Менин орунбасарым, ошол кездеги орунбасарым. Осмонбетов Эмил деген 3 айлап, 2 айлап кармап жаткан документтерди. Аны 7 марта кызматтан кетиргенден кийин комиссия болуп түзүп кабинетине кирсек, 5-6 ишти көрдүк. Ал бул жерде коррупциялык схемалардын бардыгын bir top gruplar işleşken de açıktan açık sizde korrupsiya şekli otomatları sıfatladı. Siz ne cevap vergen joksuz buga? Mına men kolumda oturan statya. Sizde номер 1 korrupsioner göz geologi deydi. Ошол тармактагы. Бул кара пиар. Геология тармагына сизге. Мен таң калып атам. Сиз жанагы минерал ресурс компаниясында иштеп аткансыз. Ал жеке ишканабы? Сиздин менчигиңизби ал? Бул азыр мизам чегинде доверительный управление берип койгон. Анда мен таң калам. Конфликт интересов деген кандай болот? Бул бараткан тармак боюнча жеке ишканасы турса. Байкасаңар өмүр баяны боюнча. Мамлекеттик кызматтан иштеп 10-жыл кызматтан кеткенден кийин ошол ишканага барат жетекчи болуп. Андан кайра кеткенден кийин дагы ошол ишканага барат. Ал жерде айлык жакшы болсо сиз азыр бараткан жумушка эмне барасыз? Бул жерде айлык аз да. Бул компания өндүрүшкө тийиштүү жок. Минерал ресурс деген мен аңгыча түшүнгөнүм бул кендикке тийиштүү бар. Атын берип коет экенсиң да. Геолог болгондон кийин. Бул тармакка тийиштүү жок. Кайсы тармакта иштейт? Бул эми пищевой промышленность. Минерал ресурс деген пищевой промышленностьте которобу? Ошондой болуп калган. Геолог катары эле ошондой ат коюп койгон. Геолог катары койгон атын. Ошол тармактагы бир 3 негизги көйгөйлүү маселени айтып бериңчи өзүңүздүн тармагыңыздагы. 3 көйгөйлүү маселе бул үчөнү бул мизамга өзгөртүү киргизи, анан инструктивный методический положениялар иштетүү. Башка проблема жокпу сиздин тармагыңызда? Жок, бар. Кайсы проблема бар? Негизги салык боюнча бар. Элдердеги баягы кендерде тополоң болуп аткан, митинг уюштуруп аткан маселелерди кантип чечесиңиз министр болуп келсеңиз? Анткени ал инвестициялык шартты бузуп атпайбы бизге? Башка инвесторлор чочулатып атат. Кантип чечесиз ушуну? Эми бул жерде эмени өткөрүш керек, разъяснительный работаны өткөрүш керекпиз. Кантип өткөзөсүңүз ошону? Барып туруп түшүндүрөбүз баарын. Канча проблема бар Кыргызстанда ошондой жерлерде? Бир 30тан ашык болуш керек менимче. Точночу канчасы бар? Кантип чечесиз? Эң чоңун айтыңызчы, эң чоң азыр тополоң болуп аткан иште табылган кен кайсыл? Эми азыр бүгүнкү күндө бул макмал кени. Анын жанында жайгашкан дагы бир кенче бар, цех. Анан иштан берди, алтын кен. Кандай иш чара элге кантип өткө барып түшүндүрөсүңүз? Айтып бериңчи ошону. Эми баары биринчиден мизам чегинде болуш керек. Мисалы азыр бул маселени көтөрүп атпайсызбы Көксерек боюнча. Анда да жергиликтүү элде иш менен камсыз кылыш керекпиз да. Сизди кызматтан кетип баратканда кызматтык кабинетиндеги телевизорду уурдап кетип, кароочуга кармалып калып, ызычы болгон дейт. Буга эмне деп жооп бересиз? Бул да кара пиар. Мен бул келечекте ошол иштеп атканда полностью имараттын кабинеттин ичинде управ делами ошол имараттын ээсине дирекция по управлению имуществом бар да, ошо тизме менен тапшырып бермен. Аны тактап бере алам. 6-чы күнү алып бараткан жерден кармап калгансыз боюнча актылар бар. Эгер ошолорду далилдеп берсек, кызматыңызды тапшырасызбы анда?
Бул далилдеген кыйын го. Мен Кубатбек Айылчиевич, мындай суроо да, ушул көрсөтүлгөн 3 талапкер кимдин сунушу бул? Фракциялардын, президенттин же премьер-министрдин? Кимдин сунуштары? Премьердің сунушу. Премьердин жеке өзүнүн сунуштары? Премьердің өзінің сунушу.